Биз программабызды улантабыз, ардактуу телекөрүүчүлөр, студиябызга келген коногубузду тааныштыралы. Сөзсүз түрдө. Мисалы бай эстрада жылдардын арасында эстрадада дегеле кыргыз эстрадасына өзгөчөрөөк киргизгендердин бири деп айтсак болот. Буга чейин Марс Акаса деп чыгып келди эле. Эстрада ырчысы бул ирет Акасасы жок эле, Марс мырза өзү келди. Кош келипсиз. Саламатсыздарбы? Кандай келип алдыңыз? Кийимиңиз өзгөчө аябай сонун экен. Жакшы келип алдык. Кийимибиз элден өзгөчөлөрдөн Жаңы бир стиль алып келип, ошону деп атар. Кийим дагы ошо, очки дагы сонун, көз айнек. Канча көз айнек бар үйдө? Бай орустардын ырчысы Лепсте бир сан жеткис көз айнек бар дейт. Сизде канча бар? Менде азыр мындай Лепске жетпейт эле, бирок бир 10 чактыдай. 10 чактыдай очкилерибиз бар, түрлүү, бирок бүт эле тоголок эмес, ар кандай очкилерибиз. Чечпейсиз дайыма? Жок, көчөдө жүргөндө, маршруткага түшкөндө, көчөдө басып жүргөндө обязательно чечебиз. Шляпаны да чечебиз. Эфирге келгенде эле кийип аласыз. Эфирге келгенде, сахнага чыкканда. Ошондой Атайын стиль бул, Жакшы, ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн өзгөчө адамдар келип атат. Байланышка чыгып, суроолор болсо берсеңиздер болот. Негизи эле биз бүгүн бай жаңы идеялар тууралуу сүйлөшүп атабыз. Кантип идея келип калды, кантип баштадыңыздар? Корктуңуздарбы, ой болдубу, өтпөй калат, кабыл албай калат деп? Андай ойлор деле болду. Анан образ стилди ойлонуп таап атканда биринчи ойлодук. Биринчисинде башында образ менен стилди ойлодум да. Бул экен кыргыз элинде мындай жок окшойт. Ушундай кылып көрөйүн деп. Бир чети регги стилден Кыргызстанда көп өнүгөрчүк эмес да. Анан кийин ошол жагынан корктук. Эл кабыл албаган. Бирок жакшы. Кабыл алып, жакшы көп жерге бардык, концерттерге бардык. Жакшы эме ырдап ушундай өнүгөрчүдүк. Анан бул жагынан бизге продюсерибиз жардам берди, Назгүл Жамгырчиева деген. Мени колдоп ошол ушундай ырларды, ушундай стилдерди чыгаралы десек, формаларыбыз ушундай болот деп кеңешип сүйлөшсөк, баарына макул болуп, анан ошол продюсерибизге эжеме ишенип, анан чыктым да ушундай образды коркпой. Жакшы, анан ырдаган үнүңүз да башкача. Баягы биздин жалпак тил менен айтканда тамак ооруп аткан кишидей, Баягы сасыктуу болуп калып, ооруп жаткан адамдай, Мени өз негизи көбүнчө өзүңүздүн үнүңүз ушундайбы же атайын ушул стилге салгансызбы? Жок, мен өзүм үнүм эле кичинекейимден бери ушундаймын. Кичинекей бала кезимде эле, лялька кезимде эле бир туугандарым, байкелерим, ушулар апамдар айтып калчу да, больницадан алып келип чыгарып келген үйгө жатканда эле биякта чай ичип отурсаң деп ойлойсуз да. Коңуп тартасың дейт да. Ошондо эле ойлогом, үнү өзгөчө болот. Бирок негизи мен азыр до сих пор хрипкий голос менде бар. Бузулган тракторду албай берип басып эле ыржырчу. Бул баягы мисалы үндүн кандайдыр бир жабыркап калганыбы же ошол баягы төрөлгөндөн баштап табигаттан? Ошо төрөлгөндөн бери эле ушундай окшойт. Мен тилим чыккандан бери эле баардыгы эле ойлошчу, мунун үнүм эмне болуп калган деп элечи. Врачтар бар көрсөтсө, үнүм жакшы эле болуп чыккан, ушул бойдон төрөлгөн боюнча эле калып калып. Анан бийик ноталарды алганда кыйналбайсызбы? Жок, хрипкий голос мен ырларды ырдаганда мен аябай эме болом. Кандай десем ырдаганда бир ощущение болот го, мындай сиңирип алгандай ырдайм да, ошо. Иргүү алып өзүнчө, мындай бир эс алып кышып калам да, ушундай. Скорее ушул үнүм ушундай болуп калган жакшы болуптур деппи? Жок, билбейм, негедир мындай эле ырдайбыз го, баягы жөн эле оон созуп ырдаганда андайда баягы мындай канбайт да. Ырдаганымча хрипкий голос кошуп, мындай кырылдап ырдаганда аябай канат. Келиңиз анда кырылдап бизге ырдап бериңиз гитара менен. Ырдап берели? Биздин телекөрүүчүлөр күтүп калышты, кандай ырдайт, үнүм эмне болду экен деп. Заманды ырдап берейин сиздерге ошол. Сөздөрдө. Хрипкий голос менен. Азыркы заман биз үчүн жаман, бул дүйнөдө заман кыйнады жаман биздин жаштарга. Эми айла жок, жашаш керек экен бизге айла жок. Заман кыйнады жаман, биздин жаштарга, бул дүйнө жалган, келгиле достор, көңүл ачалы, кайгымыңды билбей турмуш азабы, күн тиет биз
bizge Күнүң көптөн турмушум жаман деп көңүлгө чөкпө О заман кыйнады жаман биздин жаштарга бул дүйнө жалган Hemme yürüngötüp ketet ötkündey Жашайлып өткөн күнгө эми өкүнбөй Турмуштун азабы, жашоонун кайгысы Жаңы жашоо жаңы күндөн баштайлы О заман кыйнады жаман Биздин жаштарга Бул дүйнө жалган Еппали! О, тамам ұрып кетеді екен. Маға болып еткен көрсі. Маға жаратты шындай, тердеп өзіме кетті. Соны мындай энергия бере тұрған екен. Өзгөчө жерде отсаңыз, бұл жақта біз жөн отыра албай, бийлеп атабыз. Жөн тура албайт экенсиң, Жөн тура албайт экенсиң. Билеп чыгарат экенсиң. Умтула турган бир мындай духта ошончо бийлей берет болуш керек. Ооба. Негизи ушул стилдеги ырлар балким атайын ушул мотивация берүүчү ырлар анткени сиздердин клиптагы дайыма жаштардын колунда деген ырыңыздар да бизден көп кетип турат да. Аябай сонун чыгарма. Ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Бул келечек жаштардын колунда деген биз баягы мен көбүнчө башында ойлогом бир кыргыз элибиз алдыга умтулалы, баягы жаштарга арнаган бир ыр болсун. Баягы заман жөнүндө, анан жаш кездин күндөрү деген баягы кандай десем, жаштарды бир колдойлу деген ушундай бир ырлар чыгарганбыз баягы заман алдыга умтулсун деген сепчи. А бул келечек жаштардын колунда деген бул кичинекейибизден бери эле ырдап келчик. Өзү негизи башкача ырдалчу да негизи. Анан биз муну регги стилге салып өзгөчөлөп. Автору ким? Автор өзүбүз. Өзүңүздөр автору. Обондун дагы, сөздүн дагы. Ырлардын көбүнчөсүн өзүм жазам. Баракелде. Азыр чыгып аткан ырлардын баары эле өзүмө эмеде тиешелүү. Бардык ырыбыз. Ал клипте өзгөчө сон тартылган, жанагы автобустун башында чыгып алып, жанагы эмнегедир баягы Американын кинолорун көргөндөй болуп, Жо мен ошол келечекти баягы элестетип коем да, баягы жаш балдар баягы эс алып жүрүшөт. Тоо башына айланып, чогуу кыздар, балдар болуп эс алып, баягы клипти кичине өзгөртөйүн дегенде ошол Америка жака бир жакка кичине жакындатыпчы. Өнүгөлүү келгиле деп баягы өсөлүү деген сыяктуу. Башка мамлекеттерден дагы мындай өйдөрөөк бололу деген. Баягы 2030-жылы 1-орунга чыгалы дүйнө жүзүнө боюнча. Буйруза. Номер 1 өлкө болду, Ошентип алдыга умтулалы деген. Биз эмне Америкадан кембизби дегендей. Ошентип эле. Андан жаныңызда Акаса деген бала бар эле, Акаса деген өзгөчө аты да бар. Ал балага акта эмне болду? Ал жигитибиз мен менен ушул ыр жаздырып жүрдү, анан баягы өзүнүн турмушуна байланыштуу баягы чет мамлекетке бара турган бир эмес болуп калды окшойт, жумуштары ошол жакта көпкө чейин болом деди. Анан мейли деп өзүбүз жалгыз калдык. Ошол жаман жалгыз ырдайсыз. Мындан ары жалгыз ырдайбыз, ооба. Эгер тиешелүү баягы мен регги стилде рэп бул албетте болуш керек да. Рэп стилич, анан мен буюрса алдыда дагы көрөбүз, эми биздин Кыргызстандыбызда дагы рэперлер бар, ошолор менен баягы дуэт кылышыбыз мүмкүн. Ким болушу мүмкүн? Эми балким мына буюрса Бегиш менен же Добур менен же дагы биздин жаңы чыгып келаткан рэперлер бар, ошолор менен. Же Алмаз Шер менен, Алмаз экөөбүз ырдап чыгып алганбыз. Буюрса. Сон, анан жанагы Алмаз Шер жана Марс деп чакырып калабыз. Келечек жаштардын колунда гитара менен ырдасаңыз мүмкүнчүлүк болобу? Ооба, анан баягы эмес рэп жерлерин болсо тиги билесиз да. Ал жерин ырдап бересиз. Алмаз Шер коштоп ал жерин. Келечек жаштардын колунда, келиничек таштайлы кадам болууга. Менедө тепкич кыйчылдаса да, менедө кыйынчылыктар болсо да, келечек жаштардын колунда, келиндичек таштайлы кадам болууга. Менедө
тепкіш қычылдаса да, менеде қиыншылықтар болса да, қыз жібек жаш уландар, келечекти жарыткандар, көбүсү келечек ак калпак жандар. Келечек жаштардын колунда, келиничек таштайлы кадам болууга, менеде тепкич кычылдаса да, менеде кыйынчылыктар болсо да. Келечек жаштардын колунда. Бундерге да хрипки салып койгондон мынтип кылып отурбайбы. Ошону салыш керек болчу да. Ошонуңуз өзгөчө экен. Вау дегенде мындай баягы буга чейин баягы орус эстрадасында лепсти болуп келсек, эми сиз биздин кыргыз лепсибизге айланып атасыз да. Буйруса. Ошо мен да жакында буйруса ошо лепстикине окшош мен бактылуумун деген ырды чыгарабыз. Балким ошол лепсти туруп аткандыр, анткени көз айнек дагы тоолок ошого оппокшош болот э? Жок, бул тоголок очки мен негизи өзү жакшы көрөм негизи кийгендичи, лепс эле эмес. Ага чейин эле кийгем депесизби? Жок, лепс эле. Лепстен биринчи. Мен да кийген деле эмес деп айтам да. Тоголок очки негизи жагат. Өзгөчөлөнүп турат го ар бир жерден. Анан мен лепсти туураганда эмес, лепстики кичине мындай эмедирээк да, жумшагыраак. Меники мындай өтө катуураак. Катуураак. Бирок очкиңиз көз айнек өзүңүзгө жарашып калыптыр. Өзүңүз да тоголок, көз айнек да тоголок. Өзүм да тоголок, шляпам да тоголок. Анан жана эфирден сырткы айтып калдыңыз, мисалы клип тартып жүргөн убакта бир кызыктар болгон деп. Ошону телекөрүүчүлөргө да айтып берсеңиз, балким алар дагы бир жылмайып коюшсун. Ооба, Кыргызстанга Псай келиптир деген сөздөр айтылып. Ал болсо жанагы биздин биринчи клибибизде Заман деген клипте. Ошо клипте тартып жүргөндө шаардын баарын айланып чыктык, шаардын ортосун айланышып жүрсөк, анан бир магистраль менен ошол советский жакка биз чыкканда, ошол жерден бирөөлөр телефонго тартып атышат да, камерага. Анан байкаган деле эмес болчу. Анан ошол магистралдын кичине аркы өйдө жакка чыкканда эле бизди гаилер тосуп алды да. Гаилер тосуп алып, силер эмне мынтип машинанын артында кресло коюп, шляпа кийип, кореец болуп, Псай болуп жүрөсүң, биз сени Инстаграмдан көрдүк дейт. Анан мен аны деле күткөн эмесмин, ушунчалык жаңылык болуп кетеринечи. Биз билген деле жокпуз. Анан байке айттым. Мен биринчи жолу чыккан, биринчи клип болчу да. Элдин баары таанып, "Сен кайсы жүрчүсүң? Сени көргөн эмеспиз да." Биринчи жолу чыгып атабыз байке. Биринчи клибибиз, ушундай клип тартып атабыз. Кечирип коебуз, мындан кийин болбойт десем, мындан кийин эч ким деле клип тартып айтпаш керек сенден кийин депчи. Элден өзгөчө болду, билбейм. Ошо гаишниктерге да таң калыштуу болду, бирок ошо гаишник байкелерге да чоң рахмат, ушинтип түшүнүп бизди кое дегенде номери башка жактык экен, бул номер жок экен деп кармап автостоянка стоянкага алып барып токтотуп ал деди. Бирок биз түшүндүрдүк, түшүнүштү да. Чоң рахмат ушу гаишник байкелерибизге. Ал эми чынында баягы өзүңүз көз айнектен сырт ичинен караганда чынында окшошуп кетет экенсиз да, мындай Корея улутундагыларга. Негизи эле кыргыз. Кыргыз элес, ооба. Корея улутунан аралашма жокпу деп. Мен ал формамда баягы эме болчу да, кореецтердин жанагы полицейский формалары болчу. Ошого окшош болчу да. Мен өзү асты үстү окшош кийсем бир деп ушинтип башында ушинтип түзгөм да, азыркы чейин ушундай кийип жүрөбүз. Каяктан болосуз? Өзүм түйүм Токтогулдан, бирок мен Кара Балтадан, Бишкекте чоңойгом да. Кара Балтада Полтавка деген айылда ошол жакта окуп, ошол жакта өсүп, анан кайра Бишкекке келип чоң окуу жайга тапшырганбыз. Музыкалык билимиңиз бар, Музыкалык билимибиз кичинекей кезибизде ушул Акшола деген бар болчу. Ошого кичине бардык. Андан кийин Комузга бардык, анан гитарага бардык, анан ошентип айылга кетип калдык, Кара Балтага. Сонун. Сиздин баягы кыйкырып, мындай кыйкырып чыгарган үнүңүз менен бир ырды уккубуз келип атат да. Ошол аябай жагып атат. Себеби дегенде өзгөчөлүк азыркы эстрадада баарына жагып атат деп ойлосок туура болот. Эми ошо лепстин бир ырын да берейин, ошондо кыйкырып дагы. Самый лучший день заходил вчера, ночью ехать лень, пробыл до утра, но пришла пора и собрался в путь. Ну и ладно, бой, самый лучший день заходил вчера, ночью ехать лень, пробыл до утра, но пришла пора и собрался в путь. Ну и ладно, бой.
Айбале, баракелде. Баягы хриппи голос менен баягы караокелерде жакшы ырдаган эме кылам да. Даяр музыкага. Негизи гитараны мен кыргызчалар четчим. Көчөр караоке коёгон. Караокеге барганда сиз ырдап калсаңыз дароо карайт. Лепс келгенби деп, Бардыгы ушинтип калышат, баягы мактап коюшат, мен баягы мактаганда да өзүң жаман сезип эле дагы бир ырдап койчу. Эң сонун ийгиликтерди каалайбыз. Чоң рахмат. Дагы келип туруңуз, Чынында кыргыз шоу чөйрөсүнө мына ушундай стиль келди. Мындан ары дагы улантышаттыр, балким сиз эле болот турсуз, эңиз ийгилик каалайлы. Жаңы идея, жаңы демдер дагы да улана берсин. Анан коомчулукту кубанта турган жакшы сонун чыгармаларды чыгара бериңиз, Рахмат. Телекөрүүчүлөр эсерте кетели, урматтуу телекөрүүчүлөр, эстрада ырчысы өзгөчө стилдүү, өзгөчө үндүү Марс биздин студиябызда конокто болду. Ал эми биз уланталы азыркы учурда жаңы деген нерседен тажабайбыз, жаңы косметикалардын да түрү чыккан, ушулар туурасында көрөлү.